Салам алейкум, урматтуу таластыктар, талас элим, таластын жаштары, акелер, байкелер. Өзүңүздөргө балким белгилүү болгондой, 2 күндөн бери ушул Талас дарыясына биздин балабыз деп айтсак болот, инибиз деп айтсак болот, Байел деген 15 жаштагы 8-класстын окуучусу Талас дарыясына агып кетип, ошомойдон бүгүнкү күнгө чейин изделип табылбай жатат да. 2 күн болуп калды. Эми ушу маалымат каражат булактарынан, соцсеттерден көрүп атабыз. Ата-энеси чырылдап атканын, айылдаштары чырылдап атканын, жалпы ушул кайдыгер карабай жардам берип, Талас дарыясын жээктеп издеп аткан биздин ага-инелерибиз жүрөт да, чырылдашып. Анан эми бардыгыбыз чогуу жапа тырмакта бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мына эртең ушул бир жерге чогулуп, анан ошол Байел балабыздын табылышына издөө иштерин улантсак, көпчүлүк болуп, ошол иштин башына чыгып, ошол Байел балабыз кандай болбосо да ушу табылып калса деген ниет менен бир иш аракеттерибизди жасайлы. Мына мен да бүгүн өзүбүздүн команда менен Бишкектен чыгып, азыр чыгабыз. Ошо таң атпай барып, мына Талас облусунда губернатору, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат мырза да мобилизация кылыптыр. Бардык күч аракеттерин жумшап, эртең таң атпай ошол издөө иштерине бардык таластыктарды да чакырыптыр. Ошондуктан мына Манас районунун жаштары, акелер, инилер, Айтматов районунун жаштары, акелер, инилер, Бакай атанын, жалпы эле ушул Таластын жаштарын, аке инилерин чакырат элек. Эртең жалпы чыгып бардыгыбыз ошол Талас дарыясын жээктеп, ошол инибиздин, балабыздын табылышына бир чоң аракеттерибизди жасасак. Сиздерди күтөбүз. Анан байланыш телефону жазып кетейин, айтып кетейин. 0706 74 98 49 телефонду байланышып, эртеңки чогууга турган, сбор боло турган жерден кабар алсаңыздар болот. Ошол, урматтуу таластык туугандар, келиңиздер эми бир күчүбүздү көрсөтүп, ынтымагыбызды көрсөтүп, бир ишти чогуу бүтүрүп, ушул Байелдин табылышына бир Кудайдын алдында да бир себепкер болуп калалы. Сураныч жалпыңыздардан, келип бериңиздер издөө иштерине.